Шайлоо алдында ОАда кылынган курултай 25 ноябрга белгиленди. Ал тууралуу мыйзам кабылына элек, бирок президенттик башкаруу учурунда кээ бир чечимдерди парламентсиз деле кабыл ала берсе болот. Мисалга, жолдон өтүүнүн эрежелери бар. Жол кесилишиндеги зебра аркылуу жана жашыл чыракка өтүш керек. Бирок эл айылдагыдай кай жерден кааласак ошол жерден өтөбүз дейт жана бийлик элдин жолдон өтүүгө укугу бар деп ага макул болот. Бийлик булагы эл деп конституцияда жазылган, бирок депутаттар эл өкүлдөрү гана чыныгы эл эмес деп эсептелинет жана чындап эле коррупция, жердешчилик жана чиреген саясаттан улам алар эл деп саналбай калган. Курултай болсо парламент, кабинет же секретариат сыяктуудан айырмаланып чыныгы элдик бийлик болууга тийиш. Бир чети туура, анткени бийлик чындап эле өтө бузулуп кеткен. Бирок курултай кадимки эле популизм жана саясатты бурмалоо. Анткени менен курултай аркылуу ошондой саясатты эскиртүү аркылуу коомго пайда да алып келүү мүмкүн. Бирок аны үчүн бийликте өтө жогорку саясий өнөр болууга тийиш.